Президент Садыр Жапаров 16 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында сөз сүйлөдү. Садыр Жапаров уюм коопсуздукту камсыз кылуунун жана мамлекеттер аралык мамилелерди туруктуу өнүктүрүүнүн маанилүү фактору болуп калганын белгиледи. Президент ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол аттуу тышкы саясий демилгесине көңүл бурду. Ал бул демилге ШКУга мүчө мамлекет тарабынан сунушталып жаткан азыркы учурдун эң олуттуу жана маанилүү эл аралык инфратүзүмдүк долбоорлорунун бири экендиги талашсыз экенин белгиледи. Бүгүнкү күндүн реалдуулугу региондо автомобиль жана темир жол транспорту үчүн жаңы эл аралык каттамдарды түзүү максатында биргелешкен инфратүзүмдүк долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу зарылдыгын талап кылууда. Ушуга байланыштуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагында флагмандык долбоор болушу керек. Ал эми аны ишке ашыруу Борбор Азия аймагынын дүйнөлүк рынокко чыгуу мүмкүнчүлүгү менен транзиттик потенциалын толук ачууга карай олуттук кадам катары эсептелиши зарыл, деди ал. Президент Садыр Жапаров ШКУга мүчө мамлекеттер Шанхай демин карманып, жер жүзүндө коопсуздукту, туруктуулукту чыңдоого, тынчтыкты сактоого, адамзаттын алдында турган көптөгөн глобалдык маселелерди чечүүгө олуттуу салым кошо аларына бекем ишенимин билдирди.